Mekke doğru 571-621 жылдар аралығы. Birinci bölüm. Пайғамбарыбыз дүйнөгө келишине мурда болгон окуялар. Расулу Акрамдын пакиза ата теги. Аллах Таала адамзаттын атасы кылып, Азирети Адам алейхиссаламды жаратканда, Адам алейхиссалам башын өйдө көтөрүп, аршы аалада нур менен чоң жазылган Ахмад деген жазууну көрөт. Кызыгып, "О Раббим, бул кандай нур?" деп сурайт. Аллах Таала, "Бул сенин урпагыңдан чыга турган бир пайгамбардын нуру. Анын ысмы асманда Ахмад, жерде Мухаммад болот. Эгер ал болбогондо сени жаратмак эмесмин?" деп жооп берет. Биз ыйман келтирип кабыл кылган бул чоң чындыкты миллиарддаган жылдардан кийин келген ошол нурдун ээси кенен ачыктап түшүндүрүп берген. Бир күнү сахабалардан Абдуллах бин Жабир разияллаху анху: "О Расулаллах, мага Аллах бардык нерседен эң оболу эмнени жаратканын айтып бересиңби?" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөндөгү жоопту берет. Аллах Таала эң оболу өз нурунан сенин пайгамбарыңдын нурун жаратты. Ошол нур Аллахтын кудурети менен каалагандай эркин кезет болчу. Ал кезде Лафхул Махфуз дагы, сөз дагы, бейиш дагы, тозок дагы, периште дагы, асман дагы, жер дагы, күн дагы, ай дагы, адам дагы, жин дагы жок эле. Асманга бардык айбаты менен жарык чачкан ошол нур эң алгач Азирети Адамдын маңдайында жаркырайт. Андан соң пайгамбарлардан пайгамбарларга өтүп олтуруп, Азирети Ибрахим алейхиссаламга чейин келип жетет. Андан анын уулу Азирети Исмаилге өтөт. Пайгамбарлардын атасы катары эскерилген Азирети Ибрахимдин Исхак жана Исмаил алейхиссалам аттуу эки уулу болгон. Азирети Ибрахим алейхиссалам Исхак деген уулунун урпактарынан бир топ пайгамбарлар келээрин Аллахтын илхамы аркылуу билет. Бирок абдан урматтап жакшы көргөн жары Ажардан төрөлгөн уулу Исмаил алейхиссаламдан пайгамбарлар келип келбеши күмөн болчу. Муну менен бирге акыр заманда бир улуу пайгамбардын жөнөтүлөрүн да билчү. Ошол акыркы пайгамбар абдан жакшы көргөн уулу Исмаил алейхиссаламдын тукумунан келүүсүн аябай катуу тилейт. Жер жүзүнүн алгачкы ибадатканасы болгон Кааба эң алгач Азирети Адам атабыз тарабынан курулган. Ал убакыттын өтүшү менен урап отуруп, жер менен бир болуп тегизделип калат. Азирети Ибрахим алейхиссалам Аллахтан бул куттуу үйдү кайрадан тургузуу буйругун алары менен уулу Исмаил алейхиссалам экөөлөп кайра тургузуу ишин башташат. Каабанын курулушу аяктаары менен ата бала алакандарын жайып Аллахка мынтип жалбарышат: "О Рабби, биздин урпактардан келчү мусулман үммөт ичинен бир пайгамбар жибер. Ал аларга, үммөткө сенин китебиңди, аяттарыңдын окусун жана өкүмдөрүңдү үйрөтсүн. Аларды күнөөлөрдөн арылтсын." Мына Аллах Таалада жүрөктүн түпкүрүнөн чыккан бул дуаны жоопсуз калтырган жок. Азирети Исмаил алейхиссаламдын урпагынан пайгамбарлардын төрөсү Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды жиберүү менен дуаларын кабыл кылды. Бул акыйкатты ааламдын сыймыгы да "Мен Ибрахим атамдын дуасымын" деп айтып кеткен. Азирети Исмаил алейхиссаламдын бала чакасы барган сайын көбөйүп олтуруп, Араб жарым аралынын булуң бурчуна таркайт. Алардын ичинен
Adnan uğuldары, alardan Mudar uğuldары jana bulardın içinden dağı Quraysh urusu başkalardan jogoru özgöçö çıgat. Quraysh urusunun içinen Haşimiler urusu barınan görü kadır barkka jana şarapatka jetet. Bul çındykty Paýgambarybız mınday bayandagan. Allah İbrahim aleyhissalam uğuldarынан İsmail'di, İsmail uğuldarından Kinana uğuldarın, Kinana uğuldarından Qurayş'tı, Qurayş'tan Haşim uğuldarın, Haşim uğuldarından bolsa meni tandadı. Bardyk tarix bulaklarında belgili bolgondoy, alamdın sıymığınan 20-nçy atasına çeýinki sanjyra tömönküдөй ulanat. Birincisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ikincisi Abdullah, üçüncüsü Abdülmuttalib özatı Şayba, dördüncüsü Haşim, beşincisi Abdümanaf Mugira, altıncısı Kusay Kilab, yedincisi Murra, sekizincisi Kab, dokuzuncusu Luay, onuncusu Galib, 11-incisi Fihr, 12-incisi Malik, 13-incüsü Nadir, 14-incüsü Kinana, 15-incisi Huzayma, 16-incısı Mudrika, Amr, 17-incisi İlyas, 18-incisi Mudar, 19-uncusu Nizar, 20-ncısı Mad, 21-incisi Adnan. Alamdın sıymığı Paýgambarymyzdyn ata-babalary mına uşul aty atalgan kişiler bolgan. Alardyn ar birinin tukumu göböýüp, ar biri göpdögön jamaatlarga başçı, bir gança eldin jana urulardyn tüpki atasy boluşgan. Kaçan gana bir ösünün eki uğdu bolup je, bir uru eki ganatga ayrılsa, süýüktü Paýgambarymyzdyn tegi eň şarapatly jana kaýyrly tarabynda bolgan. Ar gylymda Paýgambarymyzdyn tegi kim bolsa, al yüzünde jarkyragan nurdan bilinip durçu. 20-nçy atasынан ары garay getken sanjyra. Sanjyraçylardan bayandamalaryna tayansak, Paýgambarymyzdyn 20-nçy atasy Adnan Hazreti İbrahim aleyhissalamdyn urpagyndan ekeni bir pikirden tasdykdalgan. Adnan menen İbrahim aleyhissalamdyn ortasynda göp wagt ötkönü, sanjyraçylardan bir togu aradan 40 ata ötkönün aýdyşat. Jogorudagy pikirlerge tayanıp, aradan göp mezgil ötkönün boljoldogy bolat. Uşul sebepten ulam Paýgambarymyzdyn 20-nçy atasy Adnandan Hazreti İbrahimge çeýinki ekinçi batkyşdagy atattek sanjyrasy tereň izildengen emes. Gebir sanjyraçylar 7, gebiri 9 muun menen Paýgambarymyzdyn tegin Hazreti İsmail aleyhissalamga çeýin jetkirişet. Natyjada ortada bir gança çynjyr attalyp ötkönün görüge bolat. Adnandan Hazreti İbrahim aleyhissalamga çeýin gebir alımdar Paýgambarymyzdyn Adnandan Hazreti İbrahim aleyhissalamga çeýinki sanjyrasyn tömönküдөй katarda berişet. Birincisi Adnan, ikincisi Ud je Udad, üçüncüsü Mukavvim, dördüncüsü Nahur je Sarih, beşincisi Tayrah, altıncısı Yaruh, yedincisi Yaşcub, sekizincisi Nabit, dokuzuncusu İsmail aleyhissalam, onuncusu İbrahim aleyhissalam. Başkalardan ayrmalanıp, İbni İshak Paýgambarymyzdyn sanjyrasyn andan ary te Adam ata aleyhissalamga çeýin alyp bargan. Birok aýta geçjü nerse, başka tarix bulaktary bul sanjyra menen bir pikirde emes. Paýgambarymyzdyn atakty ata-babalary şeksiz türde alamdyn myrzasynyň nurun Hudaýdan gelgen bir amanat iretinde beşenesinde saktap gelgen
ata-babalary turaly göp dele malumatga eýe emesmiz. Paýgambarymyzyň zaman jagyndan eň jakyn ata-babalary turaly gana görök malumatlar bar. Bul jerde alardan ömür tarjymaly jana insandyk sapatlaryna kıskaça göz jugurtdy orundy bolat.